Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Урматтуу көрүүчүбүз, азыркы учурда Талас облусуна келдик, Бакай Ата районундабыз. Көк Таш айылында бүгүнкү биздин каарманыбыз ушул жердин тургуну, ушул жерде жашайт. Каарманыбыз чыгармачылыкка жакын киши, өзүнүн видеолорун жөнөткөн кезде мен аны угуп, ушунчалык көзүмө бир жаш алып, эзилгеним болду эле. Мына ошол сезимдерди сиздерге дагы бир экран аркылуу тартуулоону туура көрдүк. Жалпыңыздарга жагымдуу көрүү. Апакай жылуу колуңду табына жылыңайынчы, алдыңа жатыбың алап, апам ал делең ыргайынчы, ал делең ыргайынчы. Урматтуу көрүүчүбүз, Чынарбек Албеков агабызга келдик. Коногубуз мына ушул киши. Ден соолугуңуз жакшыбы ага? Жакшы. Аман эсенсизби? Жакшы. Кандай отурасыз? Жакшы. Шаардан келдиңиз, аман эсен? Ооба, келип калдык. Ээрчи эле чогуу келип турбуз, Эмне иш чара менен бардыңыз, сыр болбосо? Мындай эле ошо достор чакыруубуз менен барып. Ошолор жакшы ийгиликке жетишкен экен, ошонусуна кичине тойчук берип, ошол жака чакыргандан барып. Кызмат кылып келдиңизби? Келдик, конокто болдук, кызмат да кылдык. Сонун байке. Сиздин ырдаган видеоңузду буга чейин интернет багыттарында, интернет эмес, мен жеке өзүмдүн WhatsApp-ыма жөнөтүшкөн. Мен ошол жактан көргөм. Көрсө буга чейин экөөбүз байланышта тааныш болгон экенбиз, бирок убакыт сааты бүгүн келип туруп, байке сиз менен таанышканыма, көргөнүмө кубанычтамын. Буюрса, жалпы көрүүчүлөргө бир толук сиз кимсиз, сиз жөнүндө бир кенен репортаждалган ага. Макул. Даяр болсоңуз. Азыркы учурда таанышып алалы ага. Жалпы көрүүчүлөргө өзүңүздү тааныштырып бериңизчи. Менин атым Чынарбек. 1987 жылкымын. Ушул Талас областы Бакай Ата району Көк Таш айылында ушул жерде туулуп, өсүп чоңойдук. Бала кезибизден бери эле ошо айылда эле жүрүп аттык. Анан кийин ошо ден соолук менен алышып жүрүп калдык. Ошентип атып эле ушул күнгө жетип отурабыз азыр. Ден соолукка чейинкисин сүйлөшөлү ага. Ага шашпайраак келели. Анткени бала чагыңызда бүт баары жакшы болчу да. Ооба. Алсаныңыз аман болчу да ал кезде. Ооба. Ошол кезде айтып берсеңиз да. Канча бир туугансыз, каякта окудуңуз, балдар менен жүргөнүңүздү, айыл ошол кезде кандай эле? Айылда ал кезде ошо бала кезикте мектепте окудук. Көк Ташта эле? Көк Ташта. Көк Таш орто мектебинде окудук. Анан чоңойдук. Кандай десем, бала күндөрдү ушул көп деле мындай эмете албайт экенм. Бала күн менен эле өтүп кетти. Эч кандай ал убакта мен ошо бир 7-8 классыман баштап эле кызыгып, ушу бир жүрөктөн эме ойгонуп эле. Чыгармачылыкка? Чыгармачылыкка кызыгып эле, элдерде жана тойдо ямахалар коюлуп ойнойт го. Музыка чыкса ошону эшикке чыгып алып тыңшап отурчумун да, ошону түнү менен. Кызыгуу аябай болчу, ошентип атып эле ошо ырга болгон, музыка болгон шыгым ойгонуп кетти ошо бала чагыман эле. Канча бир туугансыз ага? 5 бир тууган. Канчоо кыз, канчоо уул? 3 кыз, 2 бала. Улуу эжем, анан 2 карындашым, анан иним. Иниңиз бар? Иним бар. Алар каякта? Алар кыздар баары өз жолу менен турмушта. Иним болсо ошо азыркы учурда ошо негизи Москвада иштечү, анан азыр ошо Бишкекте жүрөт, убактылуу кайра ошо Москвага кетет. Ата энеңизчи? Атам мындан 10 жыл мурда каза болуп калган. Апам ошо үйдө, ал деле ошо Москвада болчу, ада келип, иним экөө азыр биякта жүрүшөт, ошо отпуска болуп. Атаңыз эмне болду эле, ооруду эле? Атам оорубай этпей эле ошо жашынакай жүрүп эле. Ошо кийин жүрөгү ооруч экенин бизге айтчу эмес экен да. Жүрөгү ооруп ошодон каза болуп калган.
Өзүңүздүн ден соолугуңуз жабыркап баштаганы качан болду? Кайсыл убакыттан баштап болду? Өзүмдүн ден соолугум жабыркап баштаганына ушу 10 класста болуш керек эле. Ошол убакта 9 класста ошондо аттан кулап травма алгам да. Жөн эле минип баратпы? Жок, Же ушу чаап баратыпчы. Анан кулап баягы ээр менен кошо кулап айланып сүйрөлүп калгам атка. Анан көздү деле кетерин билген эмесмин. Анан ошентип атып эле көз кете баштады ал убакта ошо. көпкө чейин сүйрөдү эле сизди ат? Көп алыс канча аралык? Бир мен ошо кулап сүйрөлүп баратканымды билем, андан кийин эз учумду билбейм да. Ойгонсоңуз каяктасыз? Ойгонгондо ошо балдар жанымда турупту, ошо айылдын балдары. Башыңыз жарылганбы же? Башым шишип, сыйрылып, денелерим, колум сыныптыр, ошо колум дей берип турмун. Анан көз көрсө кийин кете баштады, аны билген эмесмин да. Көрсө ошо кан тамыр жанчылган экен да, көзгө кеткен. Мост деп коет экен, ошо желкеден көзгө кеткен кан тамыр. Анан ошол аркылуу анан үйдөгүлөр чуркап ары болуп бери болуп атып биринчи операция болдук. Операция болгондон кийин бир аз жакшы болду. Анан бирок ошондо кылып атканды айтканда, ошол эгер токтоп жанагы сетчатка деп коет го, челге кабып ошол жазган боюнча эме боло туруп кыймылдабай турган болсо анда жакшы болот деди. Анан кайра эле кан жетпей түрүлүп кете бере турган болсо кургап. Анда болбойт деп ушундай бүтүм чыгарып беришти. Анан бир аз эметип эле кайра бир где-то бир 3-4 айдан кийин эле кайра кармап баштады. Ушу көзүм уюп эле. Ойгом турсам эле капкара болуп эле, ушу булут болуп эле, ушинтип элечи. Анан экинчи жолу операция болгондон баштап, кайра экинчи операциядан кийин баштап анан көзүм толук эле өчүп баштады да. Бара ушу аяккысы бир 10 жылдай болуп калды болуш керек, толук ушу жарык караңгыны ажырата албай да калдым да. Сиз азыр 10 жылдан бери ушундай 10 жылдан абалыңыз? бери. Жашоо кантип атты ага? Жашоо башка түзсө байтал жорго деп көнөт экенсиң. Кыйналдым, чындап эле оор болду. Баягыдай өзүң жалгыз көчөгө чыга албай калат кезиң, жумуш кыла албай калат кезиң. Башында аябай эле кыйын болду. Кыйналып жүрдүм, анан ошентип атып эле көндүк, өз оокат кылып. Оорчулугу эмне? Чалдыңыз, жыгылдыңыз, ошондой оорчулуктарбы? Айтып берсеңиз да, ошол кыйынчылыктарды айтып берсеңиз. Кыйынчылыктар боюнча ошо баягы өз алдыңча болуп калат кезиң. Чалынасың, бир жерде сүзүп кетесиң, үйдө столдор турат, билбейсиң, унутуп коесуң баягы. Аны сүзүп аласың, эшиктин кырын сүзүп аласың, айтор ушинтип атып көрбөгөндөн кийин көп эле кыйынчылыктар болот экен. Чай ичерде да кыйналып эле, элден дагы мынтип уялып башында ушинтип жүрдүм аябайчы. Уялып чай ичкенде дагы ошо жөн эле чайды урттап коюп, нанды таппай калып, ушундай учурларды өттү. Ошону уялып, Нанды сурагандан да уялып болчу элеңиз? сурагандан да уялып, сахар салып берип койгулачы деп да айта албай ошентип. Андан бери азыр ошо турмуш көндүрөт экен, көндүк. Азыр чай куйган кишиге сахарынан салып берип коем мындай деп. Мурда бирөөлөр ушинтип, сен көзүң көрбөйбү деп койсо, ушу 3-4 күн ошо жүрөгүм ооручу да, ошону ойлонуп эле ыйлагым келип эле ошентип да жүрдүм. Анан азыр эми жакшы, Кудайга шүгүр, көндүк. Үйдө жалгыз турам. Азыр өзүм чай коюп, нанды магазинден сатып келип коем, бу жерде тегеректе дос балдар, эмелер, инилер бар, жардам берип турат мындай. Тияка алып барып, бияка алып барып машина менен. Үйүңүздүн ичине кирип көрдүм ага. Үйүңүз аябай тыккан экен. Аябай ордордуна коюп коет экенсиз. Мындай киргенде эле дароо билинип турат. Ушунчалык таза жашаганыңызчы. Бул ошол көзүңүздүн көрбөгөн айынан ушундай болуп атабы? Ар бир оокат өзүнүн ордунда туруш керекпи? Же мындай жылып кетсе мүмкүн чалынып кетесиз. Мүмкүн жылып калса мүмкүн таппай каласыз ал оокатты деген сыяктуубу? Же андай деле эмес? Жок, ошондой. Ар ким өзүнүн ордунда туруш керек да. Үйгө кээде карындаштарым келип калып, ушинтип эметкенде бирдекелер жылдырып коет, таппай калам ушундай да. Баягы өзүмдүн расчетум менен
сезим менен көңүп калат экенсиң, көбүнчө кулак мененчи мындай угуп. Анан үйдө ушинтип жүрө берем, мындай кирип чыгып, эшиктин алдына өз алдынча чай коюп, жана энтип эле айткандай анча мынча тамак да жасаганды ушинтип эметип жүрдүм. Анан баарын иреттеп коюп, жада калса ошо бут кийимиме чейин иреттеп чечем да, ошо ыргыт бербей. Ошентип өзүмө ыңгайлаштырыпчы. Ошол тамак аш, кир жууган, мисалы, ал оокаттарды ким кылат мисалы? Бүт өзүңүзбү? Кир жууган кээде өзүм жуам, жеңил чоң кийим болуп кеткенде, бияктан кээ бир жеңгелерим, кээ бир келин бала деп коебуз го биз баягы инилер, айылдаш инилердин келинчектери автоматка салып берип коюшат да, менде неме жок. Автомат жок да. Машинка, анан ошого байланыштуу чоң кийимдерди ошолорго эметем. Например, шейшеп эмелеринди, тыштарын эмелерин. Мындай жеңил кийимдерди өзүм эле жуйм. 10 жыл мурунку өзүңүздү кандай элестетесиз? Өзүңүз толук көрбөй калганга чейинкисин. 10 жыл мурунку өзүмдү элестетсем, ошо 10 жылга чейин кийде ошо слабыйлап жүрдү да. Ошо слабыйлап жүргөндө ошо чынын айтсам жалаң эле ошо көз боюнча ойлонуп, баягы бирок өз алдымча жүрчүмүн, башчымын, телевизор көрүп, аркы берки кылып эле. Анан билбейм, азыр чындап эле мындай өңдөрдү ошол кезде мына адамдын өңдөр эмелерин, өң кызылы кандай, көк кандай бүт билип калгам. Азыр бирөө кызыл машина экен же кызыл эме экен десе, кадимкидей ошону элестете алам да, мындай кызыл экен деп. Мен кандай кийимчен отурам деп элестете аласызбы? Билбейм азыр. Мүмкүн туура чыгып калат. Кара кийимчен отурам. Астымда серый шымым бар. Сиздин кызыл гитараңызды кармап алып, үйүңүздөгү эки отургучту алып чыгып алып, короңузда отурабыз ага. Азыркы абал ушундай. Сонун шамал, ушундай жерде отурабыз. Мындай учур болот экен бага. Эми эртең эмне болорун эч ким билбейт да. Сиз деле эмне болорун билбей эле ат чабып баратып эле, ат үстүндө учуп баратып эле мына ушул нерсеге жылдап отуруп туш келип калган турбайсызбы? Ушинтип эле көрбөй каламбы? Мисалы ушинтип эле жарык мисалы өчүп калабы деген сыяктуу мындай сизде коркунуч, ошол убактагы абалыңызды айтып берсеңиз дагы. Коркунуч болду. Өзүмдү таштап мындай үйдө эле жатып калдым чындап эле. 1 жыл, 2 жылдай жатып калдым окшойт. Эчтеке көңүлүм жок болуп, депрессия деп коебу, ошондой сыяктуу болуп баягы жатып калдым. Анан жиним келип, эч нерсе жакпай, мындай аябай эле болуп жүрдүм, кыйналып жүрдүм, бирок азыр жакшы. Баары унутулду кетти. Мен өзүм ушундай адаммын, унутулган нерселерди кайра эстей албайм да. Элестеткеним ошо бир жакшы түшүнүктүү жар табып, жашоону улантуу, баланы чакалуу. Буга чейин үйлөнүп ажырашкам өзүм. Кызым бар. Анан ошол жакшы бир түшүнүктүү жубай болсо, анан ушинтип ойлонуп калат экенсиң, илгери араба жок, кыйналчык эле го мындай. Араба жок, жумушуң бүтпөй эле. Азыр машина жок, жумушуң бүтпөйт экен да. Анан бир машина болуп, анан бир келинчекти болуп, ошо машина айдай ала турган, же үйрөнүп ала турган депчи. Урматтуу айымдар, жар салып кетебиз. Талас облусу Көк Таш айылы Бакай Ата районунда агабызга жар издейбиз. Номерин каяктан табам, кандай кылып байланышам деп эч ойлонбогула. Анткени ушул маектин эң аяк жагында же болбосо астындагы описанияга түшсөңөр, агабыздын бүт бардык номерлери жазылып атат. Ошол жактан байланышсаңар болот. Анан бир эле критерий бар экен, бул машина айдаганды билсе болду. Ага. Машина айдап, ошол эле да, жумуштарды бүтүрүп, баня-саня чогуу барып, аркы берки жумуш, магазинге барыш керек дегендей. Негизи жашоо ошо, негизи шаарда турсаң баягы мүмкүнчүлүк көбүрөөк экен да, жумуш кылганыңа, например, массажныйга окуп, же болбосо говорящий программа менен iPhone телефонун алыш керек экен.
Ошодо өзүмдө сүйлөгөн программа болот экен, полностью бүт даже сүрөткө тартсаң мынча адам турат, мынча кыз, мынча эме деп айтып берет экен да. Анан айфондо баасы азыр асман чапчып атпайбы анан. Ошол негизги кыялдарым ушул. Бишкекте турсам, бирок ал үчүн аяктанды үй алыш азыркы учурда иштегендер ала албай жүрөт, анан бизге окшоп иштебегендер кыйыныраак го дейм. Кудай эле оомин деп койбосо. Буюрса отага антип үмүтүңүздү үзбөңүз. Үмүт шайтан да. Бүт бар отага буюрса. Эч ойлонбоңуз. Кайрымдуулук элибиз бар. Талантты сүйгөн, талантты колдогон жакшы инсандар бар. Чыгармачылыкты бир жан дүйнөсү менен сезе билгендер, далай кишиге жардам бергендер бар. Өз көзүм менен көрүп, кулагым менен угуп, алар менен амандашкан учурларым да болгон. Буюрса ошол кишилерге үнүбүз жетип калса да мүмкүн ага. Балким, Антип анан болбойт болуш керек деп бербеңизчи ага. Өзүңүздү тыя бербеңизчи. Эмнеге ажыраштыңыз? Канча жашыңызда үйлөндүңүз эле? Ажырашкан себеби ден соолукка же мага байланыштуу же үй шартыма байланыштуу деле эмес да. Өзүбүздүн жеке ич ара бири-бирибизге келише албаган мамилебиз болду. Ошол себептен көбү ошентип ойлошо берет да. Анан сизди таштап кеттиби, көрбөй калсаңыз деп сурашып калат. Жок, тилекке каршы андай эмес, болгондо эле келишпестиктерден. Ден соолукка, буга үй шартка тиешеси жоктан. Кызыңыз канчага чыгып калды азыр? Кызым азыр деген 4-5ке чыгып калды окшойт. 4көбү. Сүйлөшүп турасызбы? Жок, сүйлөшүп турбайм. Катыштырбай койдубу? Жок, анткени эле жок. Өзүм мондай неме болуп аткандан кийин чыгынып дайыма эле бара албайсың. Анын үстүнө турмушка чыгып кеткен. Кызым менен кошо. Түшүнүктүү ага. Чыгармачылык боюнча сүйлөшөлү ага. Чыгармачылыгыңыз ошол 7-классыңызда сизде башталган болсо, айылда аш тойлордо катуу музыка чыкса, сиз тыңдап отуруп, ошонун бүт баарын угуп отурган болсоңуз, азыркы учурда бир мындай көп ырчыларды астыңызга салбаган бир керемет үнүңүз бар экен ага. Мен аны уктум. Ушул үн менен азыркы учурда оокат кылып атпашыңыз керек. Ушул талант менен. Ооба, кээ бир жерлерге анча-мынча чыгып турабыз, дайыма эмес. Кээ бир тамада балдар, ошо кээ бир жанында бир иничектер, ошолор кээде ошолор менен аркылуу өзүнүн айылга эми жалгыз эле бара берем да. Айыл ичинде болгон тойлоргобу? Айыл ичинде болгондо. Анан сыртка болгондо эми кыйыныраак болуп калат экен. Алар сенин положенияң түшүнөт, кээ бирөөсү түшүнбөйт дегендей. Жалгыз кыйын эле болуп калат да. Ошо кошулуп кээде ошентип чыгып барып калам тойлорго. Ырдап каласыз? Ырдачу жерден ырдап койм, анча-мынча көбүнчө эле ошо музыка ойноп берип эле. Синтезатор эме, Yamaha. Жашырын болбосо сиздин гонорарыңыз канча тойго чыккан? Ачык айтыңыз. Меники кандай? Көкташ айылында канча? Эми өзүм айылыма ар кандай сүйлөшкөнгө жараша 3000 деп чыгабыз. Сыртка деле ошо 3-4 миңге чейин, 5000, кээде 5000 болуп калат эми тамадалар менен кошулуп барганда. Атактында ошо 3000, 2000, 1000 сом. Баскан турганыңызга чыгып кеткенден да? Кээде ооба. Дайыма эмес. Азыр эми көбөйдү, музыканттар көбөйүп кетти. Негизги сизге дайыма берилип турчу бул пособие болуш керек сизге. Берилет да. Жөлөк болбу? Жөлөк болбу. 4000 сом алчумун. Садыр Жапаров 100% көтөрдү го. Ошондо сүйүндүм, 8000ге чыкты. Анан Светке 1000 сомдон чыгып турат, ошо менен 9000 сом айына жөлөк боло алам. Бир чыгарма болсун ага. Ыргалчы. Кайсыл чыгарманы ырдап бересиз? Өзүңүздүн кызыл гитараңызды өзүңүзгө берейин. Ошол эле Жамиланы ырдап берейин, Билет элем жүрөк тойласа, кымыздыктай болуп курары.
байкамаксам болосуң неге карап койчу сенден сурарым сөзгө сөздүң араң уладым о жами сагаң арнап 4 саат курадым о жами угуп койчу махабатырым сен үчүн деп ырдап турамын даңгыр жолдон арабайда о жами жүрөк козгоп ырдап берейин о жами саманчынын жолун көрсөтүп о жами данярың болоюн сенин билет элем уулуңду дагы колуңдагы шакегиң барын байкамаксам боло бербечи карап койчу мага бир жаным эбептен мен себеп табайын о жами жанына мен өзүм барайын о жами жүрөктөгү болгон сырымды көздү жумуп айтып салайын даңгыр жолдон арабайда о жами жүрөк козгоп ырдап берейин о жами саманчынын жолун көрсөтүп о жами данярың болоюн сенин Сонун ага, сонун. Данияр болуңуз. Жамилаңыз табылсын быйыл буюрса. Кудай буюрса. Өзүңүздүн кыялыңыз бар экен, сонун ару тилегиңиз бар экен. Ошол тилегиңизге жетиңиз. Ошондо да кабарлап коюңуз, Ой, Жамиланы таптым деп ага буюрса. Жөн басып баратып, ушундай эле жол менен кетип барат, анан жолдун жээгине чыгып кетип, чуңкурга түшүп кетип, же мондай жамгырдан кийин көлчүк болуп калат го. Ошолорду кечип алып, баткак болуп. Ушундай учурлар болуп турат. Азыр жалгыз басканда, азыр деле. Анан мындай көбүнчөсү эле ошо достор менен, эмелер менен чыгам, мындай чоңураак жолдорго. Анан мындай жерлерге, көчөгө, эшиктин алдынан өзүм басып жүрө берем. Эмнеге мен деп сизде ушундай суроо болду эле? Эмнеге ушул суноо мага келди деген? Болгон. Жооп таптыңызбы? Жок. Эмне деп ойлондуңуз өзүңүз жатып? Ошо неге деп ушинтип мен да ойлонгом да, неге сыноо ушундай болуп калган мага, менин тагдырыма неге ушинтип калган? Атам каза болгондо дагы неге деп эле ушундай көп неме болду да. Анан чындыгында көп баягы айтып калышат. Алла таалам ушинтип сүйгөн пендесине ушундай бир сыноо берет. Баягы бул дүйнөдөгү көбүрөөк күнөөлөрдөн тосуш үчүн, акыреттен сыйлык бериш үчүн деп айткандан кадимкидей үмүттөнүп уже өзүң шүгүр келтирип калат экенсиң да. Ошол эле. Атаңыздын көзөткөн учурда сиз көрбөй калган болчусузбу? Көрбөй эле калгам. Негизи эле баягы турмуштан кичине эмерээк болуп калып да. Эми ошол убакта бир кыялданып, ушундай бир атама бир ушундай той өткөрүп, ушундай атама эл катар бир унаап берип, мингизип деген бир ушундай сыяктуу бир ойлорум бар болчу да. Кыялдар болгон, албетте, сөзсүз болот экен. Ошентип кыялдангам, бирок ошентип атам каза болгондон кийин өзүмдүн кыялдарымды да таштап салдым ошол учурда да. Акыркы жолу ошо атамдын башын өткөргөндөн кийин ошо атам өзү уста болчу да. Жыгач уста болчу. Балтанын сабын темирден да кээде иштеп койчу. Атак балтанын сабын эметип, кетмендер саптап, иши кылса жыгач менен алек болчу. Анан ошондо кирип барып атамдын
баягы инструменттер койгон, дагы бирөөгө саптап берем деген чаап койгон балта саптарын кармалып ошондо каты ыйладым. Сагынасың чынынан негизи эле. Билбейм, атама таягынып эле жашамакмын го деп ойлойм. Апаңыз жөнүндө айтып бериңизчи. Апам негизи сүйлөй албай да калдым, ыйлагым келип мен. Ошо өзүм төрөгөн апам негизи атам экөө ажырашып кетишкен, эжем экөө болсо ошодон да. Ал өзүнчө азыр бул мен баккан апам. Бул апам азыркы ошо баккан апам да. Мен ошо 1-классыман баштап кодим, по-моему, ошол убактан баштап мени баккан. Ошол төрөгөн апам бөлөк, бул баккан апам. Атамдын экинчи турмушу да. Көргөн эмессиз өзүңүздүн апаңызды, төрөгөн апаңызды? Көргөм, барып турам, кээде учурашып турам. Өзүнчө турмуш, бирок баккан апага көбүрөөк ыктап калат кезиң негизи эле. Атам тууралуу суроо болуп кеткенге мукактанып жооп бере албай калдым го. Ага, мен айылдагы ушул тургундардан уктум. Баягы өзүңүз айттыңыз да, баягы төрөгөн апам, баккан апам депчи. Баккан апаңыз ушунчалык сонун чоңойтконун, сонун өзүнүн баласын алып караганын, мисалы азыркы күнгө чейин караганын, азыркы күнгө чейин сизге жардам берип турганын айтышты да. Мен чын эле аябай мындай ыраазы болдум. Эгерде бүгүн жаныңызда ушул жерде болсо кадрга да кошуп кетмекпиз, бирок тилекке каршы үйдөн эмес экен ага. Ушундай мамиле болдубу? Ошол чынбы ошол? Чын, албетте. Ошо айтып атпаймынбы, ошон үчүн төрөгөн апам деле барсаң балам деп шакырып эметет, бирок көбүнчө бул апага жакын болуп калат кезинде ошол апам менен кадимки апа болуп эле мындай ортодо эч нерсе деле билинбейт. Чындап эле эл катары кийинтип, ичинтип карап ушул жашка чейин эметти. Акыркы жолу чуркаганым ушул бир эмеде точно эстей албай атам, бирок ошо зрение мындай өтө слабыйлай элекке жакын кез болчу да, слабыйлап калган но. Ошол кезде бир чуркагам. Чуркап велосипед тепкем да ошондо көчөдөн. Мындай майда нерселерди көрбөйсүң, бирок чоңураак нерселерден уже теп мүмкүнчүлүк бар эле да. Ошо велосипед теп чуркаганыма 10 жыл ашып кетсе керек ага деле. Меники акырындап кете берди да, көзчө слабыйлап, айдан айга, күндөн күнгө, жылдан жылга. А так ошол учурда анан чындап эле көп нерсени эстей албай калат кезиң бар. Ден соолук менен алышып жүрүп эле көп нерсени уnuттум да, азыр дагы көп айтып бере албай атканым дагы. Ошондон. Баягы агабыздын мындай жери бар экен, урматтуу көрүүчүбүз. Муну мен өзүм айтсам туура болот болуш керек. Көбү кайрылышат. Чындыгында көбү кайрылышат. Өзүнүн жашоо турмушун видео кылып бизге жөнөткөндөн кийин анан биз кайра байланыска чыгып ушундай маектешүү ишке ашат да. Агабыз менен биз баягы сүйлөшкөнүбүздө, үйүнө келип деле баарлашканыбызда мени ушул талантымды, чыгармачылыгымды көбүрөөк басым кылып, ошол жагын деле кылсак болот эле деген болду. Бирок мен агамдын түпкүрүн да уккум келди, агамдын оюн да уккум келди. Ошентип отуруп бир канча сөздөр айтылды. Бирок мен элден мындай жардам сурагандан бир аз тартынып турат окшойсуз негизи ага. Жардам болсо, бирок жок дебейт болушуңуз керек ага. Эми албетте бирөөлөр белек берсе деле, баягы неме кылса деле, албетте жок дебейм. Бирок өзүм мынтип сурагым келбейт да негизи. Чындыгын айтайын, мынтип суранып, ушундай неметким келбейт. Мээнет кылып, мындай тапкым келет да, наоборотчу. Анан эми чоң кээ бирөөлөр белек кылып койгон нерселер бар, мисалы бир жапжаң гитара алып келип берип койгон, мисалы тиги жана Азамат деген бала. Анын дос баласы да Дамир деген, дагы бир гитара берген тууганга белек кылып. Ошондой сыяктуу белектер келет, албетте алабыз. Алган жагат, белек алган негизи эле.
сонуга. Урматтуу көрүүчүбүз, биз агабыздын өзүнүн банктык реквизиттерин калтырып кетүүнү туура көрдүк. Эгерде агабыздын чындыгында баягы ырыныктуңуздар, чыгармачылыгына бир аз сырттан эле карап койбостон колдоо көрсөтсөңүздөр, буюрса аны дагы өстүрүп, өзүнүн жашоосун дагы бир аз жакшыртып, кийим кечеги, азык түлүгү деген сыяктуу бир аз колго алышылып койсоңор, бул жаман эмес болуш керек ага. Ошон үчүн мен атайын бул экранга сиздин банктык реквизиттериңизди калтырып койгула. Бул жеке өзүңүздүкү болсун. Башка эч кимдики эмес. Жазганда Чынарбек Алыбеков деп чыгат. Өзүңүзгө гана тиешелүү болот ага, Ошондой ага. Жыйынтыктап бериңизчи келиңиз. Жыйынтыктаганда ошол. Жалпы көрүүчүлөргө салам. Сизге рахмат. Сиздердин ушу коллективге да рахмат. Оператор эмелер баарына ушун келип тартып. Негизи башында айтып өткөндөй, өзүм негизи чыкканды каалабайт элемин да, ушинтипчи. Жардам сурагым келбейт, ушинтип эле жүрөм. Анан ушул жерден көпүрө болуп, ошо Азамат деген уста. Ошол сиз менен байланышып, сүйлөшүп көрүп, сиз менен такташып мага айтты. Ушун талантыңызды бир келген жашоодон тарттырып, бир эл жүзүнө чыгарып эметип коелу деп, ушулардын эмеси менен болуп кетти да. Анан жалпы элге тынччылык каалайм, аманчылык каалайм. Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин. Баардыгына чын ден соолук каалайм, эч ким оорубасын, эч ким башына сыноо бербесин деп айта алам. Ооруп аткандарга болсо шифасын берсин. Президентибиз да жакшы иштеп атат, Садыр Нуркожоевич. Ошо президентибиз дагы да болсо Кыргызстаныбызды өнүктүрүп, өркүндөп өсө берсин. Ден соолук болсун. Ушу Ташиев экөөнө чындыгында мындай экөөнү аябай YouTube'дан көрүп эле шайлоо башталгандан бери ушул тараптамын да. Анан ошо президентибизге ден соолук, ага дагы үй бүлөсү менен бар болушсун. Ташиев экөөнө үй бүлөлүк бакыт, Кыргызстаныбызды алдыга сүйрөй берсин. Бар болуңуз ага. Сиз дагы бар болуңуз, элге эмне тилесеңиз, өзүңүзгө дагы эке эселеп кайтсын ага. Аман эсен туруңуз, колум бияктагы келиңиз. Аман эсен туруңуз, өзүңүз жакшы караңыз. Сизге да рахмат. Ооба. Келип туруңуздар буюрса. Ооба, көрүп алдык, урматтуу көрүүчүбүз. Эгерде Көк Таш айылына келсеңиз, анда сөзсүз түрдө Чынарбек агабыздын үйүнө кайрылып, ден соолугун абалын сурап кетиңиз. Бирок Бакай Ата районундагы жашоочуларга кайрылуу гонорарын бир аз көтөрүп, өзүңүздөрдүн уулуңуздардын талантын сыйлап, өзүңүздөрдүн уулуңуздарды көтөрмөлөп, жашоосун жакшыртканга бир аз болсо салымыңыз ошол болуш керек. Жакшылыкка чакырыңыз агамды. Ырдаганын көрдүңүз. Музыкалык аспаптардын бүт бардыгында кол ойнотуп, буюрса өзүнүн жандуу үнү менен силерге кызмат кылып бергенге даяр. Даяр акчага мен ыраазы эмесмин деп атпайбы. Кызмат кылат, анан буюрса акысын алганга сонун эле дагы. Жакшы туруңуз. Рахмат. Жыйынтыктабыз, урматтуу көрүүчүбүз, ушу менен. Эч ким оорубасын. Каарманыбыз айткандай, кийинки үйлөрдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар. Капыстан көрдүм карындаш, өзүңдө мага табылбас. Жактырып жүрөм өзүңдү, сен үчүн али жүрөк мас. Мен өзүң сонун карындаш, көп издеп жүрөм табылбас. Сүйүп бир калгам өзүңдү, сен үчүн али жүрөк мас.